Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Евразиялык топтун төрагасы Юрий Чиханжин жетектеген делегацияны кабыл алды. Ал белгилегендей, Кыргызстан кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Евразиялык топтун өз ара баалоо жана техникалык көмөк көрсөтүү программаларына зор маани берет. Ал аркылуу улуттук каршы туруу тутумун өркүндөтүү чаралары кабыл алынат. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого каршы күрөшүүнүн укуктук жана институционалдык базасын түзүүдө жана бекемдөөдө уюмдун практикалык жардамын ар дайым сезип турабыз. Кыргыз Республикасы өзүнүн эл аралык милдеттемелерин сактоого умтула тургандыгына ишендирип кетем. Биз өнүгүү багытындагы мамилелерибизди улантууга ниеттенебиз, деди Акылбек Жапаров. Кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Евразиялык топтун төрагасы Юрий Чиханжин мындан ары кызматташууга, анын ичинде республикага кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга каршы аракеттенүүдө эксперттик консультативдик колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле мектеп окуучуларынын жана жогорку окуу жайдын студенттеринин арасында финансылык сабаттуулукту жогорулатуу маселелеринде жардам берүүгө даярдыгын билдирди. Жолугушууда акчанын изин жашыруу жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүнүн улуттук системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу маселелери талкууланды.